Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttaqin. Sallallahu ta'ala ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Ta'alaga maqtolor aytib paygambarımız Muhammed Habib Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem salam salavatlar aytib hayradan biz sizler menen Ayan TV'da tüz efirdeyiz. Hurmatlı bir tuğandar, bizdin sözübüz bugün adattagıday tüz efirde özüңүздөрдүн каалаган сурооңуздарды бүгүн SMS билдирүү аркылуу гана жибере аласыз. Анткени телефон менен түздөн түз байланышка чыккан учурда убакыт бир аз ысырап болгон себептен мына ошол бардык биздин бүгүнкү көрсөтүүбүздү SMS билдирүү аркылуу гана суроолорду кабыл алууну биз туура деп чечтик. Бул ошол бардыгыбыздын убактыбыздын мындай бир үнөм болгондугуна мен ойлойм себеп болот деп. Ага чейин биз өзүбүзгө келген суроолорго мисалы үчүн жооп берип баштайбыз. Бизге келген сырттан келген биринчи суроо: урматтуу бир тууганым, жолдон daarатты кандай кылып алабыз дейт. Автобус менен Тюменге кетебиз, жолдо шарт болбойт, убактысында билбейбиз. Таяммум менен окусак болот, олтуруп окуп кете беребизби дейт. Тюменге же ошол сыяктуу алыс сапарга чыккан учурда урматтуу бир туугандар, ошол жердеги колубуздан келишинче жанагы кайсыл жерде кетип атсак ошол жердин убактысын интернеттен чыгарып алуу азыр жеңил. Мисалы үчүн мен бир убакта Түркияга барганда ошол Түркиядагы кайсыл шаарларда ошол аба ырайы кандай боло тургандыгын болжолдуу түрдө, ошондой эле намаз убактылары кандай экендигин билип кагазга чыгарып алган сыяктуу, сиз дагы ошол жол картасын билип ошону бул жерден чыгарып алсаңыз ошого карап кете бересиз намаз убактысы боюнча. Ал эми daarat боюнча ошол түшүп daarat алганга мүмкүнчүлүк берилсе эң жакшы. Эгерде анда берилбесе ошол жанагы обедке түшкөндө, тамак ичкенге түшкөндө, же салууга чыкканда daarat алып алсаңыз болот. Бирок суук себептен же суунун жоктугунан daarat ала албай калсаңыз, анда таяммум кылып намаз окусаңыз албетте жарай берет. Ал эми намазды туруп окуганга мүмкүнчүлүк такыр болбосо, эгерде ошол жанагы дем алышка түшкөндө окуй албай калсаңыз, анда сиз ошол олтуруп окуп кетсеңиз боло берет. Айта турган нерсе, сапарга чыкканда бешим менен асыр намазды, ошондой эле шам менен куптан намазды бир убакка жылдырсаңыз болот. Мисалы үчүн кандайча: бешим намазды акыркы убагына алып келип окуп, анан бешим бүткөндөн кийин эмени асырды алдыңкы убагында окуп, ошондой эле шамды кеч калтырып барып акыркы убагында окуп, ал эми куптанды алгачкы убагында окуганда эки намаз өз убагында бирок бир убакытка чогултуп окугандай эле таасир болот. Биздин түз эфирдин номуру 8850, бул SMS номуру менен келет. Эгерде сурооңуздар болсо, кыскача жана катасы жок, таза нукура кыргыз тилинде ушул жерге жөнөтсөңүздөр сиздердин сурооңуздарды угабыз деген үмүттөмүн. Кийинки бизге келген катта менин эсимде 2-3 класста тетрад уурдаганым эсимде. Күнөө болобу, канчалык болот? Азыр уурлукту жаман көрөм дейт. Эми ошол убакта жаш балалык убакытта албетте аны мындай бир чоң уурулук деп айтып, ошон үчүн колду кесүү керек же башка деген жок. Бирок сиз тооба кылыңыз. Анан мындан кийин уурулукту кылбаганга аракет кылыңыз. Анткени жаш убактагы болгон маселени балалыкка ыйгарып коюубуз мүмкүн. Ошондой эле сиз ошол окуяны балдарыңызга айтып, ошол нерсенин мындай бир туура эмес экендигин азыр өкүнөрүңүз айтсаңыз, балким ошону сиздин балдарыңыз, неберелериңиз ошону угуп, ошондон бир жакшы жыйынтык чыгарып алуусу мүмкүн. Мен кээде өзүм балдарым мындай бойго жетип, жанагыда өткөл мезгил келгенде сөз укпай же болбосо өздөрүнчө эркин адам, чоң адам болгусу келгенин байкап, анан өзүмдүн ошол ата-энем мага кылган ошол убактагы мамилесин эстеп, аларга менин кылган туура эмес мамилемди эстеп, өткөл курактагы, өткөл мезгилдеги, андан кийин албетте кадимде уялып калам. Ошону мен балдарыма айтып берген сыяктуу эле сиз дагы өзүңүздүн перзенттериңизге айтып берсеңиз, ошондон жакшы жыйынтык чыкмак эле, урматтуу бир тууганым. Досумдун азан чакырылган аты Самат эле. Кийин эле атын арабча которуп алды, ушул туурабы дейт. Урматтуу бир тууганым, Самат деген сөз, Самад бул Аллах Тааланын ысымы, бул эч нерсеге муктаж эмес. Бардык ага муктаж деген сөз, демек туураты Абду Самат. Ал эми биз Самат деген ошол Абду Самат дегенди гана эмнеге кандай бир кыскартып айтып, ошого Самат деп көнүп калган. Деги эле адам баласына Самат деген атты коюу туура эмес, Абду Самат деп айтсак гана туура болот. Суроонун үстү жагы көрүнбөй калды. Окуйт, бирок үй оокатка жана жумушка байланыштуу окубай коет, ошого
Sabırım deyt, etegi da yok. Urmatlı bir tuğanдар, degele suroo jönötkөндө kıska jana nuska jönötsöňüz, okuganга dagı jеңil, ошондой эле экранга чыкканга dagы ыңгайлуураак болмок. Демек, мына ушул суроону мен окуй албай калдым. Демек, кийинки суроого уруксат берсеңиздер болот. Андан кийинки суроо, бизде кагазга келген суроолордон Manas kanalı sizden $200.000 para suraştıvı. Kanaldan суроо жоопко чыгыш үчүн ушундай сөздөр чыгып жатат ишенсек болобу дейт. Жок, менден сураган жер жок. Болгону бир убакта Marva TV аркылуу ошол жерге договор менен келишим менен чыгып жүрүп, кийин келишим бүткөндөн кийин Marva TV кеткенден кийин мен да кошулуп кетип, андан кийин Manas чаңырыгы өздөрүнчө Manas чаңырыгы канал катары чакыргандан азыр ошол жерге барып сүйлөп атам. Ар жуманын дүйшөмбү күндөрү saat 18:00-19:00 чейин 1 saat түз эфир бар. Ошондой эле Аян ТВ мына ушул жерден бүгүн 3-чү күнү мына шаршемби күнү saat 20:00-дан 21:00 чейин, ошондой эле жекшемби күнү saat 7:00 Maral FM радиосунда түз эфирдебиз. Андан сырткары Сарысеп гезитинен жума сайын бизди уксаңыз болот. Саламатсызбы? Сизден сураныч деп мына суроо өтүп кетип калды. Кайра кайтарып бересиңер деп ойлойм. Аялым үй жумуштарына байланыштуу намазын калтырып коет, анан сабырым кетип урушкум келет дейт. Жок, андай эмес, балким сиз аялыңыздын үй жумушуна жардам бергенге аракет кылсаңыз, ошондо бардык ордуна келет. Пайгамбар алейхиссалам дагы ошол аялдардын тиричилик жумуштарына жардам берген, үй тиричиликке жардам берген. Демек, сиз дагы жардам берсеңиз, ошондон кийин ошол жанагыдай бир намазга убактысын табар. Андан сырткары аялыңызды атайын таалимдерге, аялдардын сабактарына жибергенге аракет кылсаңыз, Кудай Таалам иншалла өзүнүн бир жакшылыгын берет. Мисалы үчүн Айни дарегиндеги, Айни көчөсүндөгү 31 даректе бул Манас проспектиси менен кесилишет. Ошол жерде сиз аялыңыз жөнөтсөңүз, жуманын ар бир күнү ошол жерде сабактар болуп турат. Бизге келген кийинки суроого көңүл бөлөбүз. Саламатсызбы? Жин чыгарган жакшы, молдор айтып коюңузчу дейт. Мен билгенден эң эле жакшысы мына ушул биздин Жыргал каарыбыз. Жыргал каары менин досум, бир улуг адам, улуу инсан, бул инсан. Бул жума күндөрү муногу аты кандай айыл болуп кетти, Киргизия айылы менен Новостройка, нарық Арча-Бешиктин ортосундагы айыл Ынтымак айылындагы мечитте жума окуйт. Ал эми жумадан башка күндөр Энеса кичи районундагы медреседе директорлук кылат. Ошол жака барсаңыз жакшы. Андан кийин Нурмухаммад каарынын сунушу кылат эле. Нурмухаммад каары бул Каси мечитин дейман, бул Акынбаева көчөсүндөгү Ататүрк паркындагы мечитте көркөм Куран окуйт. Ошол жерде биздин ар 3-чү жана 6-чы күндөрү сабак болот. Азыр дагы сабактан түз эле чыгып ушул жерге келип олтурам. Андан кийин мына Дордой мечитинде жумалы ажыга кайрылсаңыз болот. Борбордук мечитте Качкын аба бар, Кубат аба бар. Айтор Кудайга шүгүр, учубуз кур эмес. Эжем ооруп атат, ошону окутуш керек дейт. Ошол жака барсаңыз, келсеңиз окутуп берет. Анан бирок кээ бир адамдар өтө кымбат акча сурап, адамзаттын көңүлүн оорутуп койгон учурлар бар. Кудай Таалам ошолорду сактасын деп биз иншалла дуа кылат элек. Анткени туура дем алганда тыйын бергени, дем салганда тыйын бергени шарият тыюу салбайт. Бирок адамдардын диний сабатынын төмөндүгүнөн улам кээде молдекелер тыйын алган учурда жаман көрүп калган себептен молдекелер ушул маселеге этиетирээк болсоңор деген пикирди айткым келет мен. Аллах сизден ыраазы болсун, кылып жаткан мээнетиңиз үчүн дейт. Кудай Таалам баарыбыздан ыраазы болсун. Ушуну сиздер көрүп жаткан үчүн, сиздерден суроо талап болгон себептен ушул жака чыгып келип сүйлөп турабыз. Кудай Таалам ушул Аян ТВны көрүп, анан ушул көргөн Аян ТВны башка бирөөлөргө жеткирип, туугандарым ушундай деген канал бар экен, ушул каналга мына ушинтип кирсек болот экен деп кабар берсеңиздер, ошол жерде албетте сөзсүз түрдө мындай бир жакшылык болот. Ушул жерде айтылган ар бир маселеге сиз дагы ошол мен алгандай Аян ТВнын бардык кызматкер алгандай соопко ээ боло бересиз. Кийин келген суроого биз көңүл бөлөбүз. Аял жолдошунан сурабай качып кетсе анын жообуну кандай берсе болот дейт. Эгерде ажырашкысы келип, такыр болбой турган болуп калса, эптештиргенге болбой, айласы кетип калса, анда ал убакта эркек өзүнүн үнүн чыгарып, аялдын атын айтып эле, мен паланча уулу түкүнчө кызы паланчага бир талак бердим деп өткөн чакпен айтса, талак түшөт. Бирок
Адашкан жок кайта үрүн тапкан соң деп барып кечирим сурап же кечирим сурабаса дагы ошол тилин таап жашаганга аракет кылыш керек. Бирок аялдын угуш шарт эмес болгону ошол кабар берип коет, сага мен талак бергенмин деп айтып койсо болот. Анан кийин аялдын үйдөн качып кетип калгандагы туура эмес, балким эркек катуу урган себептен же бир тамак ашты толук бербей койгон себептен деле болуп калуу ыктымалы бар. Кандай болгон күндө дагы аялга жакшы мамиле кылуу керек. Менин бир ага дос деп коебуз, ушундай бир ага досум бирөөсү айтат, мен дейт оорудум дейт. Ооруп Түркияга чейин барып, жүрөгүмү алмаштырып жанагыда пластиковый бирнекелерди коюп. Анан ошол жүргөндө дейт, бир тууганың деле, башкалар деле, дос жарың деле, керек болсо балаң менен кызың деле сага бир коңжудай мамиле кылып калат экен. Ошол аялың сени карайт экен дейт. Жумалап, ошол аркам душалап, жана уюп калган кандарды кетиргенге аракет кылып, ал эмес мен ооруп дааратканага кирсем, эшиктин ичинде мен онтоп турсам, сыртында ал мени карап отуруп, ушунчалык күйгөндүгүн билип, ошол аялым мурда ургандыгыма, урушкандыгыма абдан өкүнүп, мага күйсө ошол аялым күйөт экен деп ойлоп калдым дагы. Азыр бардык адамдарга аялыңа урматта кала сыйла. Эгерде душман боло турган болсо, аялдан өткөн душман жок. Эгерде сага кызмат кыла турган болсо, аялдан өткөн кызмат жок деп мен айтар элем. Демек, аялды урматтаган жакшы. Деги эле муну биздин динибиз, шариятыбыз бизге баяндап айтып берген. Адал эмес тамак, пепси жеп алса 40 күн дуа кабыл болбойт экен. Анда намаздан кийин дуа кылбаш керекпи дейт. Пепсини арам деп айткан жок эч ким, болгону ичпеш керек. Анткени ал жөөттөрдүн тамагы болгон себептен ошолорго сиздин пайдаңыз, тыйыныңыз барып түшөт деген маани. Дуа кабыл болбойт деген сөз, бул дуа кылбаш керек деген сөз эмес, болгону ошол кылынган ибадаттардын сообу азыраак болот деген маани. Аял күйөөсүн укпаса не болот дейт? Укпаса ошол күйөөсүн укпаган терс аяк аял болот. Дайдырдай мен деген паланча баш бербеген айгырдай деп көчөгө чыгып кеткен болот. Үйдө кочоюн эркек болуш керек, эркекти аял угуш керек. Аял эркекти укканда, эгерде эркектин сөзү динге, шариятка туура келип, мындай бир жаман жорукту буйрубаган учурда аял күйөөсүн угуу керек. Бирок аялдар жөндөн жөн эле өзүм билем, өтүгүм түргүлем деп күйөөнү укпай койсо, ал үйдө береке ынтымак болбойт. Бирок күйөө арам ишке буйруса, жаман ишке буйруса, туура эмес сүйлөсө, анда укпай коюу укугу бар. Ассаламу алейкум, жакында той болот, туугандар чогулабыз. Ичкилик болот го, башында катышып кетип калсам туурабы? Эгер ичкилик бар экенин башынан эле билип, анан барсаң ичкилик бар боло турган болсо, анда барбай койгон макулураак. Бирок барып туруп сүйлөсөңүз, сүйлөгөн сөздөн кийин адамдар ичкилик ичпей кала турган болсо, анда барып сүйлөгөн жакшыраак. Бирок такыр түшүнбөй тарына турган болсо, анда барып башында кетип калган жакшы. Бирок мен таң калам. Ал арак ичет, ичпегениңизди билет. Намаз окубайт, намаз окуганыңызды билет. Анан ал сизди сыйлабаса, арак коюп аткан болсо, анда сиз аны сыйлаш керекпи, жокпу деген маселе. Бирок ошого карабастан теңелгендин кереги жок. Барып көңүл айтып, же мындай бир ага бир жакшы сөздөрүңүздү айтып түшүндүрүп койгун. Андан кийин ошол куттук айткандан кийин келе берсеңиз болот. Ассаламу алейкум. Мен балама дем салдырайын дедим элем. Кимге кайрылсам болот? Эле дегендин биринчиси тескери эне дегендеги урматтуу бир тууганым. Ана мен жана айткан молдокелерге кайрылсаңыз боло берет. Деги эле мечиттин бардыгында азыр молдокелер ушундай кузгундай болуп карап отурган учурлары бар. Көбүнчө айтат, ушул борбордук мечитте ушундай, барсаң эле сопулар баса калат деп. Ошондон айтарым, сопуларга, молдокелерге келген адамга дем салганда биринчи 5 мүнөт динден сүйлөп, Кудайды улуктап, ага даават кылып, андан кийин ошол демди берилип салсаңар, анан келген адамга эле ошол ала качып салып барып, анан кайра 2 мүнөттө бүтүрүп кое берсеңер, адамдардын көңүлү калып калып, ошондон динден көңүлү калып калган адамдар мага көп кайрылып турат деп айтар элем мен. Сенсорный телефон көтөрсө болобу? Буну мен түшүнбөйт экем. Сенсорный телефон дегенди кандай экенин билбейм. Артта калганбы, же сен астыга чыгып кеткенсиң байтор? Мен муну түшүнбөйм. Бул кандай телефон болду экен? Жанагыдай бир компьютери бар, WhatsApp иштей турган телефон десе, албетте ал болот, эгер ошону түшүнүп аткан болсоң. Бирок ошону жаш балдарга, же болбосо жанагыдай бир акыл эс толук балдарга карматкан туура эмес. Анткени алар жаман нерсеге кирип кетип, уят нерсеге кирип кетип, өздөрүнө туура эмес тарбияны алып алат. Ал эми чоң адамдар иштесе болот, ошол дагы пайдалуу нерселер. Анан кээ бир карасаң, өзү жанагыдай үйүндө бир утам айран жок, уулун аты Жууратбек дегендей, өзү үйүндө көмүрү жок, анан көтөргөнү сен айткандай сенсорный телефон, ага ошол жөнөкөй эле бир домашний телефон жетиштүү болот деп айтсак туура болот, урматтуу бир тууганым. Төшөгүңө карап, жуурканыңа карап бутуңу сум деген кыргыздын жакшы сөзү бардыгыбызга мончок кылып, тумар кылып, мойнубузга тагып алсак туура боло турган сөз болот.
Güyösü jok ayalga nike kıysa bolobu. Men ayalım bar 3 bala menen deyt. Ova güyösü jok ayalda algan jakşırak. Antkeni anın turmuşka çıkkanга şansı azırak. Oşonduktan anı alsanız jakşı bolot. Paygambar aleyhissalam del üylөнгөндө Hadiçe neviz güylönüp, Hadiçe neviz agaçın 2 jol turmuşka çıkıp, her bir güyösüden 2'den bolup 3 erkek bir kızı bar ele. Oşonduktan siz de oşondukeniňiz soğup turak bol. Anan birok gebir adamlar özünün ayalı menen balasını ketirip jiberip, oşola tallatıp koyup anan üýünde jürüp algandары var. Albatta bu toora emes mesele. Özünün balasını birinci bakkanga akıllırak bolup eseptelet. Altın tişi bolsa emne bolot deyt, alabdan jarkırayt. Gülgöndө oşo televizordan, ekrandan karayıp görünüyor. Tabi jönde bay ekenin bildiret. Erkeklerge altın tiş saldırgan aram, ayaldarga duruz. Egerde altın tişten başka tiş saldırsa, sasıp ketip atsa, je bolbosam oozu iriңdep ketip atkan bolsa, altından başka jarabay turgan bolsa, anda altın tiş saldırganga şariat ruhsat beret. Ha birok jöndөн jön ele kozluk üçün altın tiş saldırgan erkeke toora kelbeyt degele. Erkektin altın şakek takkandığı, altın tiş salgandığı, altın janagıda monçok tagып algandыгынын bardыгы şariat boyunca aram dep eseptiret. Altın erkekке ziyandu, ayaldın oşol tişinde altın bola turgan bolsa, anda oşol nerseni şariatыбыз makul deyt, jana medisinada oşonu paydalı dep eseptet, urmatlı bir tuğanım. Bizde mындай bir oluttu suroo kelgen, düköndön salat satıp alıp deyt. Üyge alıp gelip jep görsöm açıp kalıptır. Başka bürülerde alıp alбасын деп дүкөнгө gelip salatın berip açıp kalганын ayttım. Akçaсын kayra bereyin dedele men algan jokmun. Kiyin oylondum, alsam dele bolmok eken dep. Sebebi salat açıp kalgan bolçu dep. Birok öz aldınça oy jügürtüp şariatты түшүnүү bolboytko dep oylonup suroonu çeştim. Salatты başka büröler jasap gelip дүкөнгө tapşırışat. Suroo. Akçаны mындай учурda talap kılıp alуу kerekpi? Ушул сыяктуу учурларда ой жүгүртүп чечим кабыл алууга болобу же фыкых илимин билүү шартпы дейт. Albatta kede adam oyloganda tuura çıkıp kalsa kede kata çıkıp kalı ıhtımалы var. Ошол себептен daro telefondan çalıp alımlardan moldukelerden surap alsanız jakşı bolot. Birok ушул учурда anın tavar ayınıp kalgan bolsa kayra kaytarıp berүү керек ekendigin bardыгыбыз bilebиz. Akılga salganda tuura kelet, demek atkarsak bolot. Urmatlı bir tuğanım. Birok oluttu bir mындай bir materialдык ziyan bolup kala turgan учурда akılga salbastan moldukelerden surasak bardыгы jakşı sizin uçuruңuzda alып barıp berip akçаңızды толук kayra kaytarıp alsanız albatta bu şariat boyunca tuura bolgon bolup eseptelet. Urmatlı bir tuğandar, biz Tüz efirdebиz. 8850 nomor arkılуу bizge özüңүздөрдүn surooңуздарdy jönөtsөңүzдөр bolot. Anan başka bir tuğandarga da uşul jerde atayın Tüz efirde uşunday bir Ayan TV İslamga kızmat kılan kanal var eken dep жаңылык aytıp başkalar uşul bugünkü biz gösötüp atkan bizdin berүүbüzdü degel uşul Ayan TV'nin bardyk berүүлөрүn bagıt bereseniz, anda siz ebege soyup eye bolsan. Kene Peygamber aleyhissalam sözü var. Kanday deyt? Men dalla hadisin tekstini oturam aytır, kimde kim jakşı işke dallat kıla turgan bolsa ala fi'li hayri, misal üçün oşonun soğuvu oşol adamga misal üçün kadimkide жазыла beret deyt. Misal üçün egerde kimdir bir jakşı işke ындай bir dallat kılıp oşol adamga bagıt berip koysa, anda oşol bagıtты tutup algan adamdardın bardığının kılgan jakşı işlerinde soğuptu. Muna oşol dallat kılıp koyan adam dagı kadimkide soğup ala beret degen Peygambarımыздın özünün hadislerinde aytılına turmattı bir tuğanım. Kızdı bolgon atın Sumaya dep koyoyun deyim, kanday kеңеш beresiz? Bulat emneni düşündüröt deyt. Sumaya degen söz bul oşol İslamdagı birinci şehit ketken ayal, ötö dаңктуу sahaba ayalдын аты, birok anın manisi azır esimde jok. Urmatlı bir tuğan degele sahaba ayaldardın, paygambarыбыздын ayaldarın, paygambarların enelerin atlarını koygon bolsak abdan jakşı bol eseptelet. Assalamu aleykum, menin baykem öpke oğru menen oğruyt. Ettin, çoçkonun, eşektin sütünü içiş gerek deptir bolağı deyt. Uşunun bardığı bilbeyim, oşol oğruğa uşulardın bari kançalık darı bolot, birok ettin jese jakşı bolot eken dep aytıp jöröt. Eger oşo aytkandığı tak bolup adamda tajribadan ötkörüp başka darı jaramsız bolup kalsa, anda oşol nerse ruhsat berer. Birok çoçkonukuna hiç kaçan ruhsat berilbeyt. Çoçkonukun jegenden göre ölüp kalgan jakşırak bolup eseptelet. Namaz okugan kişiye bozo içse boloğu bolboyt, antkeni bozo mас kıla turgan, mас kıla turgan şimdinin bardığın şariatыбыз urmatlı bir tuğanım aram dep bizge belgilegen. Antkeni hadiste aytılınat kullu muskirin haramun, ar bir mас kılууçu içimdik anın azı dağı göbü dağı aram degen Peygamber aleyhissalamın özünün osiyatı var.
Анын иниси башка динге кирип кеткен, ушул нерсеге жете атабызга чейин тосокко тартабы дейт. Эми bir адамдын динге кирип кеткендиги үчүн, башка динден чыгып муртат болуп кеткендиги үчүн анын туугандары да тартпаш керек. Бирок ата-эне баланын жаш убагында ошого тарбия бербесе, анан ата-энеси чоң ата чоң эне тарбия бербесе, анда ошол адамга тигил адамдын күфүргө кирип кеткендиги үчүн ага күнөө жазыла берет. Анткени ошол ким тарбия бербегенге чейин кете берет. Бирок ата-эне туура тарбия берип, ыйманга тарбиялай турган болсо, ошого карабастан эле башка динге өтүп кетсе, анда ла тазиру вазиратун визра ухра, бирөөнүн күнөөсүн башка бирөө көтөрбөйт деген Курандагы аятка мына ушул маселе дал келет, урматтуу бир тууганым. Үй бүлө багыш үчүн башка жака кетсе болобу деген бир суроо келип атат. Ооба, жанагы кызыл кекиртет кыйда жерге секиртет деген макал сенин сурооңдун жообу болот. Алыска Америкага сапарга аттанып жаттым элем, жамааттан дуа кылып берүүңүз суранам дейт. Кудай таалам сапарыңызды байсалдуу кылсын, жеңил барып оор келиңиз, жегениңизден ала келиңиз, жолуңуз шыдыр болсун, жолдошуңуз кызыр болсун. Кудай таалам дайыма жакшыларга шерик кылсын. Мына кечөө Америкадан кыргыз жигиттер чогулушуп, мусулман жигиттер $1700 Хадис академиясына жөнөтүштү. Биз бул жерде жеке мен өзүм авторлук тартипте Хадис академия ачып жатканбыз. Мына ошол жерге жөнөткөндүгүнө ыраазылык билдирем. Андан бир аз мурда Америкадагы кыздарыбыз жөнөткөн, алар дагы ошол $1300 канча жөнөтүштү эле. Мен чындыгында Америкада жүргөн биздин жердештерге ыраазымын. Казакстандан, Россиядан жөнөтүштү, Өзбекстандан жөнөтүштү. Сабак угуп пайда көргөн, сабактан пайдаланган адамдар. Ошол Хадис академия бүтүп калса, бул жалпы мусулмандардын кызматын кыла турган окуу жай, бул бирөөнүн үйү эмес. Мен ошол учурдан пайдаланып, Америкада жүргөн бир туугандарыбыздын бардыгына, айрыкча салым кошкондордун, кыздардын, балдардын бардыгына Кудай Тааладан узун өмүр тилеп дуа кылам. Тапкандарына Кудайым береке берсин, жакшыларга шер жамандан алыс кылсын. Алыс жерде жүрүшөт, Кудай Таалам ошол алыс жерде жаман сөздөн, жаман көздөн, жаман колдон сактасын. Үй бүлөсүнө Кудай Таалам бакыт таалай берип, Кудай Таалам булардын тилеген тилектеринин бардыгын кабыл кылсын. Амин, амин, амин. Үйлөнбөй туруп кыз менен жатса не болот, ким күнөөлүү болот дейт. Боюна болуп калышы мүмкүн, анан арам күнөө болот, анан экөөтөн күнөөлүү болот. Тарбия бербеген ошол ата-энеси дагы күнөөкөр болот. Айтор ушул нерсе акмакчылык иш болот. Бул айван деген сөз болот. Иттей, эшектей, койдой бар көчөдөн эле бирөө менен жатып алган. Жылкы деле антпейт экен, урматтуу бир тууган. Ит деле антпейт, ошо тандап барып кошулат. Анан адам болуп, акыл болуп туруп барып эле бирөө менен жатып алса, мына ушул адамгерчилик кеткен, башка бирөөгө жакшылык кылбаган, уяты кеткен деген сөз болот. Ассаламу алейкум. Мен аялыма туура эмес иш кылсаң, ошол менин талак бергеним дегем, ошондо талак түшөбү дейт. Эгерде сен туура эмес иш кылсаң, ошол менин талак бергеним дегенде, сиз шарт сыяктуу коюп, ошол туура эмес иш кылса, ошондо талак түшүп калсын дей турган болсо, анда маселе кыйла оор болот. Бирок сенин туура эмес кылган ишиң мен талак бергеним деп, ошону ошого тең ата кылып, ошону өз талак деп эсептелбейт албетте. Бирок шарт сыяктуу койгон болсоңуз, маселеңиз оорураак. Сиз жубайыңыз менен чогуу келип, молдокелерден тактатып алышыңыз керек. Анткени ушул эле бир сүйлөм менен сиздин сурооңуз жобу чечилип калбайт. Ассаламу алейкум. Ыйман нуру группа бар экен, WhatsApp'та сабак алса болобу дейт. Ыйман нуру кээ бир ошондой бир сабак алган жерлер акыйдасы бузук, туура эмес жамаатка кетип аткандар бар. Ошол себептен мен бардыгын айта албайт элем. Азыр бул жөнүндө маалыматым жок, ошондуктан биле албайм. Азыр эсимден мындай ыйман нуру болот. Ыйман нуру боюнча мага келип кетишкен, мен көргөм аларды, мен башка сайтка алмаштырып алыпмын. Ооба, атайын нурунан, жүзүнөн нуру төгүлгөн жигиттер келип кеткен, ыйман нурунан сабак алса болот. Ошондой эле Насаат медианын дагы WhatsApp кызматы бар, ошондон дагы сабак алсаңыз болот. Ассаламу алейкум. Менин түшүмдө апам каза болуп калганы бат-бат кирип турат. Астагфираллах, ал эмнени түшүндүрөт, рахмат дейт. Кирсе намаз окубай жаткандырсыз. Намаз окусаңыз да атаңызды, апаңызды эстебей жаткандырсыз. Ошондуктан намаз окуп көбүрөөк сооп багыштап турсаңыз,
arvaqtar tushga kirgende jardam so'rab ümit qilib kiradi. Je oşol men görgöndü görбөdүң, men bilgendi bilbedиң, men tuygany tuybadың, beyiş degen bar eken, dozok degen bar eken, Kudaydın bardığı çınığı hakikat eken, tuğanım balam, sen dinden alыстaba, dinge gir dep atkan sizge bir kavar belgisi bolat. Esselamu aleykum. Ayalım ekөөbüz uruşup, açuum menen talak aytıp koygum. Andan beri 3 yıl öttü, emne kılsak bolat deyt. Oşonu gelip sorap ketişiңerger. Degele talak boyunca sorulardan efirden getirүүnün, berүүnün gereği yok. Antkeni talak meselesi jubaylar menen çoğu oturup, ir oturup, tüzgenleşip, oşol meselenin bardığın tökpö çaşpa iğne jibine çeyin soraganda gana tuğra jiyintik çıgat, ansız mesele, ыңгайсыз bolup kaluu toluk mümkün urmatlı bir tuğanım. Esselamu aleykum. Özün özü canın kıygan adamdın künösü kantip keçirilet, jakındele tuğanımız jaş jigit asınıp öldü. Bularga janaza okulbaş gerek. Azır ösünüp janağı kız bozup enesin korktat bolgan ötü öyle. Azır oşol bala kız asınıp alıp elin korktat turgan boldan için korkup ketpeyt. Ölsöň oşol ölgön jazası gömgö seni gömüp koyabız. Tozoktun töründe güye öresin. Özüňdi özüň öldürgen bu çoň günөө. Аны менен маселе чечилбейт, аны менен маселе бүтпөйt. Oşo ehtiyat boluş gerek, sabır kılış gerek. Anan emin bu çoğun günü kılganı günösü Kuday Taalam anın günösün geçirsin dep dua kılabız. Kudayım duabızdı kabul kılsa inşallah günösü geçirilip ketүү ıhtimalı jok emes. Kreditke uy alsa bolağı bol void kredit aram, şariat tıyuu salgan bu sütkorluk. Kur'an-ı Kerimde sütkorluk aram dep açık aytılınat. Kүйөөmө экинчи alganга kanti ruhsat bersen bolat deyt. Kalasan aytıp ber, kalasan жазып notarsyn ötkörüp ber. Aman özüň bilesin oşo ruhsat berbey koygonun kıyыныrak, birok bergen oňoy ele. Je un çıkpa koysoň algysy gelen ala beret, anan kolundan gelbegen erkek al dep kıyınaba sen. Jönüni aytıp koysoň ruhsat bere beresin. Birok berbeseň dileçiň sana kapı bolboýt. Assalamu aleykum. Ordodon ata babaga bata düşürüp al arkılуу jaşоо tuuralуу aytıp berүүsü tuurabı? Şirk, küfür tuura emes. Ordu açkan tuura emes. Ata baba narvaga kantyp atat, mintip atat degen tuura emes. Aga mani berbeş gerek. Türkistan'a barıp gel, orada açıp al, erkekler aralaşıp alıp, anan koydu soydurup, söğüktörün topta mazarga gömdürüp, mazarda mazar kıdırgan, bul dinden çıkıp ketүү, bul musulmançılık emes. Namaz okup atkan bolsa dele, oruza karmap atkan bolsa dele, ordu atalar dep birnekeni süйлep atsa, bular dinden çıkıp ketkenler. Balaluu bola alba jatabız, ajraşalı dep çeştik, 7 yıl boldu deyt. Andan keyin balaluu bolosuňar dep gigmep bildik beret. Balaluu bolup atam da ajraşkan tuura emes. Kudaydın bergeni deyot, Kudayga narazı bolbogula. Koluňuzdan gelse daga bir ayal alyňyz, ekinçi ayal menen aldaga töreşi mümkün. Anan ekölöp jana ejesiňde olup, çoň ayal menen kiçi ayal baga beret. Anan emi ajraşyp ketip al ayal kayaga barış gerek bolat misal üçin. Maseleni men öyle etelim, ajraşpay turup bitele çeşse bolat dep. Nikeni keç kıydırıp kalsa emne bolat, eki balalı bolgonda meçitke barıp, oşogo çeyinkisine kıyamatda жооп beret, andan keyinkisine жооп berbeyt. Oşogo çeyinkisi zina bolat, oşogo istiğfar aytıp namaz okup, ıylap Kudaydan soraş gerek. Kuday Taalam günөөbüzü geçir dep, günöөнü geçirүүnü Kudaydan soraş gerek. Men bazarda ajatkana iştetem, özüm tazalayım, şaytan köppü je soğu köppü deyt. Ne degen suro? Suroň özüňde bilbey kalıpsın. Seni şaytanın kozgoluşunda suro berip atasın. Ne degen şaytan köppü degen söz? Ne degen söz? Bul adal okat bul degen. Daratkanı işteseň, oşonu tazalasaň, adamlarga kagazın ubagynda berseň, daratka suw jylytyp bere turgan bolsoň, albatta bu sow iş bolat. Albatta bu sow iş bolat. Daratkana tazalagan ayıp emes. Çoň alımlar, çoň muftiler dile daratkana tazalap, oşondan sow ümit etip adamlarga jardam bergen. Sen akçaň adaldap alsaň, ene sütünde adal akça bolat. Cuma namazga bargan adam karızımdı berbe jatat emne kılsan bolat, sotko ber, milisiyaga ber. Cumaga bargan adam dep cumany jaman görbesen, oşol namazı kabul bolbay atkan eken, balkim al tölөгüsü gelip turat. Birok janagıday oylogon oydu kıstagan turmuş jyňytep bere albay atkandyr kolundan gelip, karız bergende oşol kokustan töley albay kalsa, bere albay kalsa, geçip jübergenge dayar bolup berişiň gerek. Anan tapsan dagı beresin, ölseň dagı beresin, jitseň dagı beresin deseň, andal karız bergen bolboýt. Oşon üçin karız bergen adam sowapga eýe bolat, urmatly bir tuğanım. Assalamu aleykum. 2013 yılı but giyimiňizdi ihlas kılıp giydim elem. Kursagymda balam bar ele, jaman bolsa sizde bolsun dep. Ya Allah.
Antip menin but kiyimmen tabarruk bolboyt urmatly bir tууganym. Al ошол пайгамбарыбыздын кийими, пайгамбарыбыздын сакалы болот. Эми андай кылбаңыз, ал туура эмес. Бирок дуа кылабыз, Кудай Таалам ошол перзентиңиздин өмүрүн узун кылсын, Абу Ханифадай аалым болсун, элге жерге кызмат, динге кызмат, кадал рызкы менен берсин. Бир азыраак тыныгуудан кийин кайра улантабыз, биз менен бирге болуңуздар, узап кетпеңиздер. Азыркы бош убакыттан мүмкүнчүлүк пайдаланып 2-3 мүнөттүн ичинде туугандарга телефон чалып, Аян ТВга кайрылгыла келгиле, Чубак ажы силерге салам айтам деп атат деп, аларды чакырганды унутпагыла, бизден алыстабагыла. Бир аздан кайрадан көрүшөбүз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Убакыты чыккан куш деп кайрадан дароо тезле келип калдык. Бирок кыямат күн болуп, эртең өлүм астына келгенде сурак болгондо убакыт мындан тез өтөт. Биздин 70 жылдык өмүрүбүз, 60 жылдык өмүрүбүз, ал эмес 100 жылдык өмүрүбүз көз ачымганчалык болбой калат дагы, аттиң ай деп калып кетет. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, өмүрдү текке кетирбестен колдон келишинче ибадатка, жакшылыкка жумшап калыбыз керек болот. Чочконун этинин арам болгондугунун себеби эмнеде дейт? Анткени Кур'ан-ы Каримде чочкон эти арам деп келет. Ошол бизге жетиштүү. Кудай Таалам Кур'анда өзүнүн сөзүндө чочконун этинин арам экендигин, арактын арам экендигин, сүткорлуктун арам экендигин баяндаган. Ассаламу алейкум. Менин Кур'ан-ы Каримди Кур'ан-ы Карим махаражы жок окуп үйрөнсөм болобу? Эми колдон келгенче окуй бересиң бир тууганым. Колдон келишинче окуйсуң, бирок атайла бузуп окусаң болбойт. Пайгамбар алейхиссалам айтат, эгерде бир адам араб эмес болсо, ошол араб эмес болгондугуна карабай кыйналып окуса дагы, ошого 2 эсе сооп көбүрөөк берилет дейт. Мен алтын күмүш оңдойм, крестик оңдосо болобу? Орустар келет дейт. Крестик оңдобогон жакшыраак, урматтуу бир тууганым. Анан бирок оңдобогон жакшыраак, кандай болгон күндө дагы алардын өздөрүнүн крестиги болгон менен эми ошолордун ширкине сен түздөн-түз жардам берип каласың. Бирок чиркөөнү ремонт кылып аткан болсо, ошону келип кресттен башка жерин оңдоп шубап берсең, акчаңды алсаң болот. Анткени крест тез эле мечитке айланып калуу ыктымалы бар. Азыр Орусияда, Европада көптөгөн мечиттер ошо илгери чиркөө болгон. Ассаламу алейкум. Замзам сууну кантип пайдаланыш керек? Башка сууга аралаштырса болот, уютуп койсоңуз болот. Айран уюткандай кылып уютуп койсоңуз, замзам уюп калат. Кадимде замзамда касиет боло берет. Замзам ичкенде бисмиллахир рахманир рахим деп туруп, кыбланы карап, ниет кылып ичесиз, бүткөндө альхамдулилля дейсиз. Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Мау замзам лима шуриба лаху." Замзам суусу ким кандай ниетте ичсе, мына ошол нерсе үчүн болот деген. Ошондон ниетти түздөп ичиш керек. Анан кандай экен көрөйүн десеңиз, эч нерсе болбой жөн эле ичип койгон болосуз. Ассаламу алейкум. Биз жолдошум экөөбүз үйлөнгөндө туттуңбу деген сөздү айттырбай эле нике кыйып койгон, ошол туурабы дейт. Эми балким эсиңизден чыгып калган, эгер туура нике кыйса, ошо сиздин ыраазылыгыңызды алып, анын ыраазылыгын алган болсо, ошондо нике кыйлат. Бирок кээде чоң молдо эсинен чыгып калат. Бир жолу бир жерге барсак, бир молдо олтуруп нике кыйды, жөн эле кыйып койду, бирок сурабай эле кыйып коюп, кийин сураган жоксуң десек, кийин сурап койду да. Анан ошон үчүн тактап сураш, эгерде такыр эле көңүлүңүздөр толбой аткан болсо, дагы бир нике кыйдырып койгула, иншалла. Болсо 5, болбосо 15 деген маселе. Кайгы капага түшпөстүк үчүн эмне кылуу керек? Анда капаланбаш керек, дайыма намаз окуш керек, Кур'ан окуш керек, адам жайдары жүрүш керек, билесизби? Адам ушул жашоодо, дүйнөдө бардыгын сүйүп жашаш керек. Бул ала кандай бир кичинекей биздин былкылдаган жүрөгүбүз, бул жаман нерсе үчүн, бирөөгө эк сактоо үчүн, бирөөнү жаман көрүү үчүн жаралган эмес. Бул келиме ыйман үчүн, адамдарга жакшылык тартуулоо үчүн жаралган. Ошондуктан биз капа болуп, бирөөгө өч алыбыз келип, бирөөндөн мындай кек сактагандын кереги жок. Дайыма биз ошол адамдарга жакшылык кааласак, жамандын баарын унутуп берсек, адамдардын бизге кылган жамандыгын эстен чыгарсак, жакшылыгын эстен чыгарбасак, өзүбүздүн кылган жакшылыкты эстебесек, мына ошондо биз бактылуу болобуз. Антпесеңиз байкуш жүрөктү кыйнай бересиз, анан жүрөк бир күн отказ берип калышы мүмкүн. Кудайым ошондон сактасын. Ассаламу алейкум. Мен кызымдын атын Ясина деп койдум. Ошону түшүндүрүп бериңчи.
Yasin деген Kur'an'da сүрө бар, кейбір алымдардың пикиринде Yasin же Yasin деп койгон макруh деп, бирок ошого карабастан койсоңуз болот. Бирөөлөр Таха, бирөөлөр Yasin деп ат коюшу мүмкүн. Kur'андагы ошол сүрөнүн аты, анын маанисин биз билбейбиз. Ошол Yasin вал Кур'анил хаким иннака деп ошондо башталып кеткен узун сүрөнүн аты жана ошонун биринчи аяты деп айтсак туура болот. Андан кийинки бизге келген суроо, бир экранда дагы суроо келип калыптыр. Мен намаз окуучу элем, азыр окуй албай калдым, башыма жаман ой келе берет. Намаз окубасаң ой келмек турсун, башка дагы нерсе келет, шайтан дагы келет, тууган намазды кайра оку. Адашкан айжы кайтып үйрүн тапкан соң деп намаз таштаба дегеле намаз таштаганга шылтоожу. Эгер интернетке кирип ошол кардын күн намаз окуп аткан, буту жок намаз окуп аткан, колу жок намаз окуп аткан, көзү көрбөй намаз окуп аткандарды көрсөң, өзүңдүн намаз окубай жаткандыгыңа сен бушайман жеген болор элең. Бирок бул күндө өтөт. Ушул күндө өтөт. Сен жеп аткан тамактагы түгөнөт, тиги үйүңдөгү жок болот, жаныңдагы аялың да өлөт, ата-энең өлөт, бардыгы сен да өлөсүн. Ошондо эртең сурак болгондо кап бекер намаз окубай койгон экенмин дейсин, бармагыңды тиштейсин, бирок ошол убакта бардыгы кеч болуп калган болот. Анда кайрадан бул дүйнөгө келүү деген жок болот. Мына ошондо түбөлүк тозок, түбөлүк бейиш деген болот. Билгениң бир тууган, бул дүйнө сыноо дүйнөсү. Ад-дунья мазраатул ахира. Ушул дүйнө, ушул жалган жашоо акыреттин эгин талаасы. Эмне эксең ошону аласың. Ошол себептен урматтуу бир туугандар, келгиле, убакытты алданбайлык, уттурбайлык, колдон келишинче Кудайга жакшылыкты кылалык. Жакшылыкты кылуу эмне? Дин менен жашоо деген сөз. Динде кандай айтылынса, шариатта кандай айтылынса, мына ошол таризде жашоо өткөрсөк, күн өткөрсөк, ошол дин болот. Эртең менен турганда эмне кылабыз, түштө кантебиз, кечинде кантебиз, кантип жашайбыз, кантип турабыз, ошонун бардыгын бизге дин түшүндүрүп берет, урматтуу бир тууганым. Ассаламу алейкум. Кредитке үй буюм мал алса болобу? Ислам банк эмнеге берип жатат дейт. Эмнеге берип жаткандыгын максат Тамбылдан барып сураш керек. Муфтийден айткан ошол муфтийибиз ошол жерде иштейт, жана фатва бөлүмүндөгү жигит ал Тамбылда иштейт. Ошол Эко Исламик банктын шарият кеңешинин мүчөлөрү. А мен ал нерсеге фатва бере албайт элем, урматтуу бир тууганым. Анткени мен ал жерде иштебегендигим үчүн. Момун мусулманга бул жашоо түрмө сыяктуу деп уккам. Ооба. Түрмөдө чектелүү болгондо сага дагы чектөө, арак ичсең болбойт, сойкуларга барсаң болбойт, кредит алсаң болбойт, бирөөнү сөксөң болбойт. Бирөөлөр бар да, тилим жумшак деп эле, ошол тилде сөөк жок деп эле каалаганын сүйлөй берген. Жок, андай эмес. Тилде сөөк жок болгон менен 32 темир тишти бияка коюп койгон, ошол тилиңи тосуп, анан болбой сүйлөсө кертип тиште ыргытып салсын деген. Ошон үчүн бул жанагыдай бир мындай түрмө сыяктуу дегени, ошол сыяктуу чектөөлөр бар деген маани. Ага мен толук түрдө кошулат элем. Деги эле мусулмандын жашоосунун өзү бүтүндөй кыйынчылыкка толгон, мусулмандын адамзат жашоосунун бардыгы бул жөнүндө Кур'ани Каримде деле айтылат. Анткени бул дүйнө сыноо дүйнөнүн маңызы мына ошондо турат, урматтуу бир тууганым. Сахар диабетине кант деп айтпайсыңбы? Жүзүмдү орозо маалында жеш керекпи? Кененирээк түшүндүрүп берсеңиз. Аллах разы болсун. Эгерде сиз орозо кармаганга мүмкүнчүлүгүңүз жол бербей аткан деңгээлде кант диабет бар болсо, анда ошол орозо убагында эле жей. Анткени жей бересиз. Анткени сиз жүзүм жебесеңиз деле башка тамак жегенге доктурлар сизди буйруган болуп эсептелбейби. Демек ошол учурда сиз жүзүм менен жанагы сууга орозо кармасаңыз, иншалла бардыгы жакшы болот. Ассаламу алейкум. Пайгамбарыбыз түшүмө кирген, бул кандай рахмат дейт. Пайгамбарыбыз түшүңүзгө кирсе бул жакшы, бирок чын эле пайгамбарбыз же бирөө эле кирип мен пайгамбарым деп айтып койдубу сизге? Эгерде ошол пайгамбар алейхиссаламдын өңү башын кунт куюп, жакшылап Шамаил деген китептен окуп үйрөнсөңүз дагы, ошол айтылган сыпаттарга туура келсе, анда пайгамбардын өзүн көргөн болосуз. Эгерде пайгамбардын өзүн көрсөң, анда сизге Кудайдын берген ошол болот. Анткени кут түшкөн ошол. Анткени пайгамбар алейхиссалам айтат, кимдеги мен түшүндө көрсө, анда ал өңүндө көргөндө, анткени менин элесиме шайтан кире албайт деген. Ал эми чоң атаң жана айтпайбы, арбактар келди, башкалардын баарына кирген ошол шайтандар кирет. Алардын түшүндөгөнү бар шайтан ошолор. Бир гана пайгамбар алейхиссаламдын өңүнө шайтан кире албайт. Ассаламу алейкум. Чубак ажы, ден соолукта болуңуз, үй бүлөмө батаңызды берип коюңузчу. Аллах субханаху ва таала үй бүлөңөргө бакыт таалай берсин. Дегел ушул экрандан карап отургандын бардыгына Кудай таалам жакшыларга шерик, жамандардан алыс кылсын. Обас, оматайбас таалай берсин. Кудайдан эмне тилек тилесеңер, ошол тилектин бардыгын кабыл кылсын. Кудайым адалдан рызкы берип, уулдан урмат, кыздан кызмат көрсөтсүн. Кудайым шерменде кылбасын. Күн бале, түн бале, асмандан жерден келген балелерден Кудай таалам сактаган болсун. Амин, амин, амин.
Esselamu aleykum. Qaysı süreni okusaq qabır azabın körböyübüz deyt. Yasin süresini okugan jakşı, Kaf süresini, Kahf süresini okugan jakşı aytır. Siz janağı Masnun duvalar degendi alıp kitepte okusanız, je bolbosam musulmanın çevi degen duvanı okusanız kitepte ошонун içinde uşul sura andan başka da köptөгөн suralardın joğun toluk türdü taap alasız. Kabul boluvçu duvalar degen kitepleri var. Menin joldoşum Orus İslam dinine kirdi. Cuma namazı emne bolat? Kuday'ın bergen uşul. Orus bolsa dele jakşımna bizdin akademiyanın üstün jap atkan Seriogadagı Orus musulman bolup azır oşol gün sayın bargan sayın bir kança sura verip oşol meseleni taktayt. Geçe janagı tasbih namazını surayt. Kantip okuş kerek dep ben abdan taң kaldım. Ayrıca жаңы musulmanga kelgenler ушунда көп hareket kılat. Demek sizin joldoşuňuzdagy Kudayım beripdir. Gelsin sabaka, sabak okusun, uksun, үйrensün. İnşallah bardygy jakşı bolat. Birok murda nike jok üýlenip alsaňar, musulman bolgondan keyin nikeňerdi dagy bir kıydyryp algyl, oşonda bary jakşı bolat. Assalamu aleykum. Jaş baldarga kirene kirgende qaysyl duany okusa bot aytyp beriňizçi deyt. Allahumma rabban nas azhibil ba's واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما degen dua var. Bul dağı men jogor atan kitepte aytılıngan balanın başına koyup Allahumma rabban nas azhibil ba's واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما deseniz inşallah şifa verir Hudaý Taala. Esselamu aleykum. Men Kürö Kanada işteyim. Bul günö bol. Albatta günö bolat. Sizin aytkan sözüňiz men Kürö Kanada, men Soýuk Kanada, men arak çygyrgan zavodda işteyim degen deli suro bardygy aram bardygy günö. Kedi kebir düköndörgө girseň aytat biz kırgızlardın dükönü, tigi oruslardıkı jööttörдүкү deyt. Anan bizge geliňiz deyt. Gelip girseň arak bar dükönünde. Ana men aytam andan ayrılmaň jok bolup kalıp turgo seniki. Sen dediler arak bar turbaýym. Seni kantip maktaşym gerek bolat men. Kantip saňa men dua etişim gerek bolat desem biz kırgızbız deyt. Oşo kırgız bolgonuň üçin, oşol musulman bolgonuň üçin arakty oşol жерге koýup. Oşol adal owatyň arak aralaşdyrmatdy bir tuğanım. Arak jamandyktyň başaty. Ummul habais bütünde jamandyktın bardygyny enesi mına oşul arak bolup esepdelet. Men üýlengem, bir ayaga jetpey belgili sebepler menen 3 talak berip salgam. Jaraş yaşaş üçin emne kılış gerek? Birinci moldaga gelip suraş gerek. Oşol ayal menen kız ayalyňar menen çoğu gelip oltursaňar anan suraňarga jogap berilet. Oşoga karap görösüňer. Bolat je bolbaýt dep. Bolat dese kanday bolat, bolbaýt dese kanday bolbaýt. Esselamu aleykum. Kasi meçitinde sabahınız saat kançada baştalat. Saat 7'den Şam'dan Kuptan kaçın Şam oşol 5'ten 40-50 ötkünde bolubassa oşol 6'dan baştalып 7'e geçeyin 1 saat sabak bolup atat. Oşol sabaka gelip kaçırsanız bolat. Ar 3. jan 6. gündür. Alem aya zatına Ayni Göçüs 31 dareginde bul Manas prospekt menen geçilis oşol jerde ayaldarga juman ar bir günün sabak bolat. Kızlarıňardy, karındaş baldar kızlar jönösöňüzler oşol жерден gelen kızlar sabak alsa jakşı bolat. Alemi jekşembi gündür saat 10:30 men oşol жерде dayın ayaldarga parda menen bayandarım bolat. Başka erkektin uruktuğun kuydurup balalı bolsa bolo ve yerde küyö salsız bolsa deyt bolbo şariat tıyuu salat. An üçün ajıraş başka göýgö tiýgenge tuura kelet. Egerde nikes jok erkektin uruktuğunu alsa bul zina kılganday bolat. Bul şariat boyunca aram dep aytılnat. Oşoga sabır kılыңыз koluňuzdan gelse, sabır kılganga takır eýiňiz ýetpäs, anda ajıraş öyle başka göýgö tiýiňiz, oşonda bardygy jakşı bolat. Köz açık sıgandarga şense bolawu. Köz açıktın sıgan emes, kırgız orus bardygy şense bo, bardygy kapır. Köz açykka işengen adam imandan çıgat. Kimde kim işenbese dele barıp göröýün dese, Hudaý Taalam oşol adamdın 40 gün duasyny kabul kılbaýt. Mına bizdin KTR'den dağı ağlam sırları dep çıgıp kozaçıktardı reklamalaپ atkandar körösüňer. Keyin jarıbayt. Köpdögen adamlar oşoga alparuçu bolup, oşonu jamandap aytsak telewizordan çıgıp süýlep bir bet jok adamlar çıgıp alıp, birok tüýü jakşı bolbaýt. Egerde bular towba kılbasa, Hudaýga kaytbasa, imanга kaytbasa, ezeli jakşylyk görbeýt, ezeli jakşylyk görbeýt. Kor bolup, jakşylykka zary bolup ötüp kete beret. Birok towba kılsa Hudaý Taalam towbalardy inşallah kabul kılýar. Hudaýym
эксперимент кылбасын. Пайгамбар алейхиссалам айтат, киндегин көз ачыкка бара турган болсо, анын эгерде ишенсе, ал имандан чыгып кетет, мусулман болбойт. Эгерде ал ошол бойдон өлсө, мусулман эмес болуп өлөт. Ал эгерде ишенбей туруп жөн эле бара турган болсо, анда ал адамдын намазы 40 күнгө чейин кабыл болбойт. Бирок кабыл болбойт деген намаз окубасын деген сөз эмес, окуй берет, болгон намазы соо жок болот. Көз ачык Ванган айткан ишенесизби? Ишенбейм. Жана дагы ишенбейм, ишенген имандан чыгат. Анын айтканын кээ бири туура, кээ бири ката чыгат. Туура чыкса дагы ишенбеш керек, ката чыккан болсо андан бетер ишенбеш керек. Көз ачыкка ишенген таптакыр туура эмес, имандан чыгарат. Ага ишенбеш керек. Урматтуу бир тууган, көз ачыкка же башка айтор бакчыларга айтып берген ишенбеш керек. Туура, кээ бир айтканы туура чыгып калат, бирок туура чыкканына карабай ишенбеш керек. Такыр туура чыкпаса эч кимди ишенбей коет эле, анда Кудай Таалам ишенбе деп бизге айтпайт дагы. Мисалы үчүн уй математика эсеп чыгарып берет деп айтса, эч ким ишенбейт дагычы. Ошол сыяктуу эле Кур'ан Каримде уйга ишенбе деген жери жок. Анткени ошол сынон дүнө ушундай, кээ бир жери окшошуп болот, ошол окшошуп калган жери болсо дагы ошого ишенбе деп сага. Мисалы үчүн уурулук арам дейт. Эгерде адамдар уурулукту арам экенин билип деле уурдай берет, анткени жеңил оокат келет да. А бирок адамдар мисалы үчүн бизге Аллах Таала мисалы үчүн андай нерсени мындай бир адам аткаргысы келбеген десен жөндөн буйрук бере бербейт да. Ошол уурулук менен дүнү тапкан жеңил болгон себептен, көп адамдарга оңой болгон себептен уурулук кылган себептен уурулук арам деп. Ошол сыяктуу жана көз ачыкка барганда кээ бир туура чыгып калышы мүмкүн, ооба туура дагы чыгат. Бирок ошол туура чыкса дагы ошого ишенбеш керек. Ыймандын маңызы мына ушул жерде камтылып турат. Ассаламу алейкум. Шартка жараша багымдат намазын саат 6-га чейин окуса болобу дейт. Бул ошол календар жылып тура турматтуу бир тууганым. Багымдаттын убагы киргенден баштап чыкканга чейинки аралыкта гана окуса болот. Календар аласыз, календарда багымдаттуу убагы качан кирет, анан багымдаттуу убагы качан чыгат. Ошонун ичинде гана окулуш керек. Ага чейин окулуп калса кайра окуп берген туура келет. Ассаламу алейкум. Аялым кош бойлуу, кошула берсе болот, бирок баланы буунтуп өлтүрүп койбо. Ошол бала өлбөй турган деңгээлде, кыйналбай турган деңгээлде ыкма менен кошулса жарай берет. Деги эле бала төрөлгөнгө чейин кошулса деле боло берет. Аны эч ким шарият тыйган эмес. Болгону төрөгөндөн кийин аялдын ныпас күндөрү, кан келген күндөрү кошулганга шарият тыйып салат. Бул эң көбү 40 күнгө чейин болот. Мен 14 жаштамын, 3 жолу намаз окуп кайра таштап салгам. Совет айтып койгулачы дейт. Советим ушул, кеңешим намазыңы кайра оку. Намазыңы кайра оку тууганым, намазыңы кайра оку. Балалык кылба. Бул намаз парз. Ассаламу алейкум. Бирөө дуа жасап жол бууп атса, аны кантип тазаласа болот? Кара магия менен дейт. Таза жүрүңүз, дарат менен жүрүңүз, зикир чалып жүрүңүз, иншалла бар ордуна келет. Иншалла бардык ордуна келет. Багымдаттан кийин окула турган зикирлер, кечинде асырдан кийин, шамдан кийин окула турган зикирлер, мына ошол дубаларды окуп турсаңыз, иншалла Кудай Таалам жакшылыкка жеткирет. Андан кийин дайыма таза жүрүңүз, арам оокат жебеңиз, адал оокат жеңиз, өзүңүздү көп кыйнабаңыз. Ошентсеңиз иншалла бардык ордуна келет. Анан жолду ачкандагы, бууп койгондо Кудай Таалам өзү Кудайдан калбаш керек, жол ачып берет деп бирөөлөргө барасын, анын өзүнүн жолу жабык болгон болуп турган болот, урматтуу бир тууганым. Демек ширктерге, башкаларга ишене берип таптакыр туура келбейт. Менин атым Арун. Бул ысым эмнени түшүндүрөт? Бул Харун. Муса алейхиссаламдын иниси, жардамчысы Харун алейхиссаламдын аты Арун деген жакшат. Анын маанисин билбейм, урматтуу бир тууганым. Ал-асмау ла туаллал деген эреже бар. Ал ошол аттардын маанисин билиш кереги жок, бирок жакшы адамдар аттары болгон болсо, жакшы экен деп түшүнүп койсо жарай берет. Ассаламу алейкум. Ак маанай деген ысымдын маанисин түшүндүрүп бере аласызбы дейт. Маанай деген ошол маанай деген адамдын көңүлү, дайыма ошол көңүлү көтөрүңкү жүрүшүн деген болуш керек. Бул кыргызча эле сөз. Анан маанай асли маани дегенге барып такалыш да мүмкүн. Анткени менин мааним деген менин пикирим, менин жүрөгүм, менин дилим деген дагы ак маанай, демек ак дил, таза жүрөк, ак жүрөк деген маанини туюндуруш толук ыктымалы бар. Хизбут тахирлер, тахрир десең, кимдер жана аларды неге мамлекет кабыл албайт дейт.
Antkeni Hizbut Tahrir siyasi partiyasının negizgi maksatlarının biri je negizgi maksatı mamlekette İslam mamleket halifat kuruuga ündöt, ale mamlekette oşonun halifat болгондугун каалабайт дагы, светтик түзүлүштөгү мамлекетти кулатып коет деп корккон себептен мамлекет ошол нерсеге тыюу салат. Деги эле ошол бардык мамлекеттер өздөрүндөгү мамлекеттик түзүлүштү кулатууга салым кошкондордун бардыгын ошентип тескери камап турат. Мисалы үчүн жанагы Сауд Аравиясында деле ошол мамлекеттик төңкөрүш кылууга, терроризмге багышталган деп жанагы шииттердин, аалымдардын өлгөнгө жазасын берди. Ошол сыяктуу ар бир мамлекет ошону карап көрөт. Анткени азыркы Кыргызстан мамлекети динге негизделбеген светтик өлкө болгон себептен динге негизделген мамлекет курабыз деген ошол Хизбут Tahrir партиясын ошону кабыл кылбаганы мына ошол себептен. Анткени мына ошол биздеги сот системасы Хизбут Tahrir уюмун ошол жана террористтик же жанагыдай бир туура эмес уюм деп тапкан себептен. Алар ошол мусулман пенделер, ошол ислам мамлекетин курсак деген илгери үмүтү бар. Анан албетте ошолорго айтылган кээ бир, мисалы үчүн кабырдан ишенсе болбойт деп айткан сөздөр туура эмес. Анан бул боюнча акында эле ошол интернетте ошол маалыматтар жүрөт. Хизбут Tahrirди анда мындай деген, эгерде интернетке кирип ошол жерден бассаңыз, албетте бул жөнүндө көптөгөн маалыматтарды толук түрдө ала аласыз иншалла. Ассаламу алейкум. Balam 3 aylık. Ayalım boyunda bolup kalsa eç nerse bolboybu deyt. Eç nerse bolboyt. Anan birok koldan gelişince baldardın aralığı 2 yıl, 3 yıl bolgondugu jakşırak. Antkeni ar bir bala toluk emişkeri 2 yıl, anan enen densoluğu 1 yıl esas, şonda dagı 3 yıl aralığı interval jakşı bolbosom 4 yıl dele jakşı. Anan yılı gala töröy bergende enenin kan az bolup baldar toluk embey kalıp bul jakşı emes bolup turmatı bir tuğanım. Assalamu aleykum. Eğer tüşkö köp jolu meçit kirse emne bolot deyt. Kudayдын берген ошол болот. Meçit kirse bul jakşı nerse. Tüşөң болгон ишөң болот, түшүңөң болуп тур. Кудай таалам сага жакшылык кирген болсун. Assalamu aleykum. Biz joldoşum менен ажырашып, кайра 2 жылдан кийин жараштык. Никебиз бузулду, талак берген эмес жок. Эрди катын урушат, эси кеткен болушат, кечинде жатышат, анан көңүл менен табышат дейт. Табышканыңар ушул, андан талак түшпөйт, бактылуу болгула. Talak berбеген bolsa 2 жылда talak düşüp kalbayt. Emne bardık sorularga жооп бересиz da kreditke жооп бере албайсыз. Kredit aram деп айттым туган. Мен сага Эко Исламик банкты айттым. Ошол жерде иштегендер жооп бериш керек. Анткени алар өздөрү мусулманбыз дейт. Мусулман экендигин тактаган ошол жерде отурган аалымдар. Ал ошол максаттан булда менен Жигиталдан булда. Мен ал жерде иштебейм, иштегим дагы келбейт. Ал эми башка банктар ачык эле сүткорлук болгон себептен. Алардын аты Эко Исламик банк деп, ислам деген жазуусу болгон себептен ошол молдолор жооп берсин деп аттам. Сен сөздү укканда туура укпайсыңбы? Эмнеге деп тергебей. Мен айттым, кредит арам. Бирок Эко Исламик банкта мына ошол 2 молдоге жооп берет. Алар ошол жерде иштеп айлык алат, ошол жерде советте мүчө. Ошолор ошону ислам деп айтып атат, эми ошолор жооп бериш керек. Мен өзүм иштебесем, көрбөсөм, анда канча жооп беришим керек сага мен? Суроо бергенде кичине бир этикет деген бар, суроону бир жумшагыраак берет деген сөз бар. Олтуруп алып өзүң чоёктотуп калаган нерсени сурай берсең, сага туура келе берет ошол нерсе. Сөз түшүнбөсөң кимге айыптар болуш керек бардыгын? Урматтуу бир тууган. Assalamu aleykum. Apam ооруп жатат, дуа кылып коесузбу дейт. Коюңуз. Allah'ım şifa versin. Allahümme Rabben nas. Ezhibil ba's. Veşfi ente şafi. La şifa'a illa şifauk. Şifaen la yugadiru sakama. Esselamu aleyküm. Atam namaz okubayt. Oku desek bizdi jaman görür. Jaş 54 emne kılsak bolo dua kılgıla. Dua kılgıla. Anan bu davatçı degen bir jakşı kişiler var. Oşular uyga jönötө beriş gerek. Jönötö beriş gerek. İnşallah Kuday Taalam hidayet beret. Assalamu aleykum kuyum. Түшүндө Меккада taş açılıp kirip atıptır, içi beyiş eken deyt. Kudayım beriptir. Oşol joldu bekem karmay versin. Jakşılığa jorugula. Bardık jakşılıktın başatı oşol jerde dep bilgile. Ekinci ayalı bolu күнөө эмес, bir top жашылуу жана нике var deyt. Жок, ал кандай күнөө болот? Сооп болот. Ошол никелеп алган болсо, экинчи аял болгон, үчүнчү аял болгон, төртүнчү аял болгонда күнөө эмес, анын укугу ал эмне үчүн күнөө кылып аткан болуш керек. Биринчи аял жаман көрө берсин, ал каргаса каргай берет, аны каргыш өтпөйт. Анткени сен дагы ошол шарият буйруган укугуңду толук пайдаландың. Экинчи аял болсоң, үчүнчү аял болсоң, сени байбиче каргап атса, ага сен кыжалат бол, аны каргысаңа өтпөйт. Саламатсызбы? Сиз менин түшүмдө кызымдын атын Нурасел кой деп айтыпсыңар. Жақында төрөмөкмүн дейт. Nur Asel жакшат. Asel деген бул бал. Араб тилинде асал деп айтылынат. Анан
Жакшат, албетте койсоңуз жакшы болот. Assalamu alaikum, menin жүрөгүm сыгылат, эмне кылышым керек? Куранга окушуң керек, көп зикир кылышың керек, сабактарга көп катышышың керек. Анан жүрөгүңдөгү болор болбогон ириген чириген пикирдин баарын ыргытып жиберип, жакшы позитивдүү маанада жүргөнгө аракет кылышың керек. Замзам деген суу дедиңиз, ошону түшүндүрүп кетесизби? Замзам ошол Макка Мукаррамадан чыккан касиеттүү булак, ошондон чыккан суу. Замзам суун ичсеңиз шифа болот. Шишкенин жолун билбейбиз. Бул ажыга барып келгендер алып келип ичирген суу, ошол Замзам булагынан келген суу. Устазыбыз доктор Саид Багдаштын Замзам суусу жөнүндөгү атайын бир китеби бар. Кыргыз тилине кодоруп сунуш кылайм дейм, бирок ошол которгонго азырынча убактым боло элек. Жолдошум мени такыр сыйлабайт, сөгөт дейт. Сыйлабаса өзү бир күн ый көрөт, сыйлабаса сый көрбөйт, ыйлатса өзү ый көрөт. Чөптү кордосоң көзгө зыян, аялды кордосоң өзүңө зыян. Ошон үчүн ошондуктан капы болбоңуз, сиз сабыр кылыңыз, дуа кылыңыз. Балким бир күн жакшы болуп калар. Биз дагы дуа кылабыз. Анан ошону жолдошуңуз угуп аткан болсо, ал билсе анын сөккөн туура, анткени сенин дагы кызың бар, карындашың бар, анын дагы күйөөсү бар, апаң бар. Кокустан атаң өлүп апаң күйөөгө тийсе, башка бирөөгө ошол сөгүп аткан болсо кандай абалда калар элең? Адамдар ойлонуш керек. Сенин аялың аял, калганы баары периште, жок андай эмес. Ошон үчүн ал ушунча адамдан арзып сага күйөөгө тийип, сенин никеңе кирип, ошо сага бала төрөп берем, балалуу болом, сенден уруп күтөм деп келип аткан аял затты аяш керек, ага сыйлаш керек, аны урматташ керек, аны кор кылган, бул зар кылган, бул жакшы эмес, урматтуу бир тууганым. Ассаламу алейкум. Үйүбүздө балам ооруганда сүртө турган арак турат, бул күнөө эмеспи? Жок, компресс кылганга спирт жарай берет, ал күнөө эмес, урматтуу бир тууганым. Ошону ичип алган болсо ошондо арам болуп эсептелет. Кудайым шерменде кылбасын. Ассаламу алейкум. Аялым менен 2 жылдан бери төшөктө бирге жатпай калдык, бир үйдө жашайбыз. Талак түшүп калган жокпу? Жок, эгерде экөөңүз тең жарабай аткан болсоң, анда талак түшпөйт андан. Бирок сиз такыр болбой аткан болсоңуз, анан аялыңыз талап кылып аткан болсо, анда аракет кылышыңыз керек, аялдын укугун тебелей бериш керек. Бирок аялыңыз дагы, сизде дагы эч кандай талап жок болуп, анан жөн эле жүргөн болсоңор, анда жөн эле жүрө бересиңер, ага эч кандай талак түшпөйт. Уй уурдаган менен айылда дыйкандын суусун уурдагандын айырмасы кандай? Күнөө жүзүндө дейт. Уй уурдаган уурдайт, суу уурдаган суу уурдайт. Эгерде сууну сатып алган сууну уурдаса кыяматта жооп берет. Уй уурдаган деле мына ошондой. Анан эгерде суу кандай муурлуктун баары эле бирдей, баарын эле колунан кесилиш керек, бирок суу сатып алган болсо, анан жөн арттан агып аткан сууну мен буруп кетсем, сен буруп кеттиң дегендер жок. Бул жалпы жанагыдай жалпы мындай бир байлык болгон себептен кезектешип алыш керек. Бирок аны ошол артта агып аткан сууну сен буруп алсаң, бирөө келип буруп алган болсо, ошону уюрдаган деп баалагандагы такыр туура эмес болуп эсептелет. Шариатта аялдар эрине кандай мамиледе болуш керек? Аялдар шариаттагыдай эрине мамиле кылбаса эмне болот дейт? Жанагыдай ол таяк жейт, эрлүү аял таяк жейт, койду аял куйрук жейт дегендей, ошентип таяк жеп жүрө берет. Андан кийин барып аял дагы күйөөсүн ура турган болуп калат, өтө жаман болот. Шариатта аялдар кандай болуш керек, эркектер кандай болуш керек? Бул боюнча бактылуулуктун формуласы деген китебибиз бар. Ошол китебибизди окусаңыз, бактылуулук деген эмне деген ошол макаланы тапсаң, ошонун ичинде эркек кандай болуу керек, аял кандай болуу керек деп толук жазылган. Андан сырткары мусулман аял зат эң зарлы китеп деген ошол китеп чыккан. Мен дагы авторлордун бири деп жазылып жүрөт. Дил азык басмаканасынан ошол китепти алып окусаңыз дагы аял заты кандай болуш керек экендиги таасын сүрөттөлүп баяндалган. Ассаламу алейкум. Мас абалында каза болсо эмне болот? Жаназа окулабы? Рахмат, азизик, Аллах разы болсун дейт. Жаназа окула берет, окулганы менен эми кыйыныраак маселе, анткени кимде ким арак ичип аткан учурда, уурулук кылып аткан учурда, зына кылган учурда ыйман өзүнөн көтөрүлүп ажырап турат дейт. Кудайым сактаган болсун. Ассаламу алейкум. Келинчегим экөөбүз 6 жыл ажырашып жүрдүк. Азыр 7 айлык балабыз бар, кайра нике кыйуу керек. Эгерде талак берилбеген болсо, жөн эле жакта жүргөн болсоңор, андан талак түшпөйт, никеңер бар, сакталган болот. Бирок талак берип койгон болсоңуз, анда
Кудайым сактасын, кайраникеге кыйыш керек болот. Ошентип бизге бөлүнгөн убакыт да этегине келип жетти. Урматтуу бир туугандар, Кудай Таалам баарыбыздын тилегибизди кабыл кылсын. Кудайым шерменде кылбасын. Кудайым ооруп аткандарга шифа берип, Кудайым баарыбызды бактылуулардын катарына кошкон болсун. Кийинки жумадан түз эфирден көрүшкөнгө чейин Алланын аманчылыгында бололук. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.